Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Ажылык сапар үчүн Кыргызстанга бөлүнгөн квота 2 эсеге көбөйдү. 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстандан бара турган зыяратчыларга 6000 орун бөлүндү. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, башкы муфтий Замир Ракыев Мекке шаарында Сауд Арабиянын ажылык министринин орун басары Абделам Фаттах бин Сулайман менен жолуккан. Фаттах бин Сулайман Кыргызстан былтыр ажылык сапарды жакшы уюштурганын белгилеп, быйылда өткөн жылдагыдай болот деген үмүтүн билдирген. Муфтият тараптар 2023 жылга ажылык иш-чараларды уюштуруу боюнча келишимге кол койгонун кабарлашты. Ажылык министринин орун басары Кыргызстанга 6000 орундук квота бөлүнгөнүн айткан. Бирок министр коронавирус өңдүү жугуштуу оорулар чыкканда квота азайтылышы мүмкүн экенин эскерткен. 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 кыргызстандык кезек күтүүдө. Ажылык сапар үчүн Кыргызстанга бөлүнгөн орундар акыркы жылдарда төмөндөгүдөй болгон. 2018 жылы 5400 орун, 2019 жылы 5485 орун, 2020 жылы 6100 орун бөлүнгөн. Бирок коронавируска байланыштуу зыярат болбой калган. 2021 жылы ажылык сапар пандемияга байланыштуу болгон эмес. 2022 жылы 2766 орун. Өкмөт аз камсыз үй-бүлөлөргө күн панелдерин орнотуп берүү долбоорун баштады. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө күн нурунан электр энергиясын өндүрө турган батареялар орнотулат. Бул туурасында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган мекеме энергетика министрлиги менен биргеликте Нур Кубат деп аталган долбоорду пилоттук режимде иштетүүгө киришкен. Анын алкагында Чүй жана Жайыл райондорунда үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган калктын аялуу катмарына 5-тен 10 киловатт-саатка чейинки кубаттуулуктагы күн батареяларын акысыз коюп беришет. Ошол эле учурда андан иштелип чыккан электр энергиясын жарандар колдонуп, андан ашканын мамлекет сатып алат. Министрлик эгер долбоор ийгиликтүү иштеп кете турган болсо, өлкөдөгү аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн баарына жайылтаарын белгиледи. Азыркы тапта Кыргызстанда үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун 106.700 үй-бүлө алат. Күтүлүп жаткан сууктан улам мектеп окуучуларынын эс алуусу 16 январга чейин узартылды. Билим берүү министрлиги окуучулардын кышкы каникулун 11 январдан 16 январга чейин узартты. Маалыматты Клопко мекеменин басма сөз кызматынан тастыкташты. Мындай чечимди министрлик күтүлүп жаткан өзгөчө суук аба ырайына байланыштуу кабыл алды. Мисалы 12 январда Чүй өрөөнүндө абанын температурасы күндүз -20 градуска чейин болушу күтүлүүдө. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги мектеп окуучуларын онлайн режиминде окутууну сунуштаган, бирок Билим берүү министрлиги ортодогу 3 күнгө онлайн окуу киргизүү натыйжа бербей турганын белгилеген. Мындай чечим бала-бакчалар, колледж жана жошторго тийиштүү эмес. Мекемеден бала-бакчалар боюнча чечим жер-жерлердеги эпидемиологиялык абалга жараша санитардык көзөмөлөө органдары тарабынан кабыл алынат деп түшүндүрдү. 2022 жылдын аягында Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандардын саны көбөйгөн. Көпчүлүк бейтаптар 14 жашка чейинки жаш балдар болгон. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлөө борборунун маалыматы боюнча 9 январга карата сутка ичинде курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен 507 учур катталды. Журналисттер Бишкектеги ооруканаларда чоң кезек болуп жатканын жазышкан. Буга чейин сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция күчөп жатканына байланыштуу өлкөдөгү бардык мектептер 16 декабрдан 24 декабрга чейин карантинге жабылып, окуучулар онлайн окууга жөнөтүлгөн болчу. Камчы Бекташиевдин Фейсбуктагы соңку посту талкуу жаратты. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиевдин Фейсбуктагы соңку посту талкуу жаратты. Анын тарапташтарынын бири Өткүрбек Рахманов орусча постун кыргызча которуп чыкты. Анда мындай деп айтылат: "Биз көп кишилерди кечирүүгө тийишпиз. Дээрлик бүт баарын. Биз да башкалардай эле жөн жай бир инсанбыз. А эмнеге кечире албайсың? Сен эмне Кудайдан да бийик болуп кеттиңби кечирбегидей? Сен эмес атүгүл Кудай кечирип атпайбы? Кимсиң деги сен? Сен болгону 8 миллиард адамдын ичинен бирөөсүң. Алың ушул. Кудайдан да бийик, Кудайдан да мыкты болуп кетпейсиң да. Күндөрдүн бир күнүндө жөн эле бир көптүн бири болуп, жөн эле адам болуп о дүйнөгө узап, бул опаасыз дүйнөнү таштап кете беребиз" деген
УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев. Ал ортодо бул пост Facebook'та талкууга жем таштады. Маселен, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев бул посттун түпкү маанисине токтолуп, ынтымакка чакыруу аракети башталганбы деп суроо салган. Жалпы журттук элдешүү процесси башталабы? Башталса, мындай процессти кандай өңүттө түшүнөсүздөр жана карайсыздар? Мен мисалы кыска айтканда колдойт элем. Мунун себеби жөнөкөй. Кыргызстан мамлекет катары ар кандай жагдайлардан улам убакытты уттурду. Кээ бир тармактарда жана маселелерде артка кетип калды. Ынтымакка келип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бири-бирибизге кулак салып, кеңешип өлкөнү алдыга жылдырганга эмне жетсин деген ал. Соңку кездери УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен анын досу президент Садыр Жапаровдун ортосунда кандайдыр бир таасир талаш болуп жатканы боюнча ар кандай кептер айтылып жаткан. Айрымдары пост Садыр Жапаровго карата айтылган кыйытма катары болжолдонгонго жетишти деп айтылат маалыматта. Эгерде сиздин бутуңуз жылыбай жатса, ар дайым бутуңуз мустак болуп жатса, анда иннянгелди биз сунуштайбыз. Иннянгел бул денедеги сууктарды чыгарат, кан айланууну жакшыртат, артрит, артроз жана куяң оорулары, буттардын жылып айтканына жакшы жардам берет. Эгерде иннянгелди алам десеңиздер, экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Дүйнөлүк UFC уюмунун учурдагы чемпиону Валентина Шевченко Балыкчы шаарына барды. Белгилүү болгондой, Балыкчы шаарына дүйнөлүк UFC уюмунун учурдагы чемпиону Валентина Шевченко Кыргызстандын ММА боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу Павел Федотов келип, жаш спортчулар арасында Балыкчы Fighter KG мушкерлер клубунда машыктырууларды өткөрүшүүдө. Аталган клубтун спортчулардын потенциалы жогору жана дүйнөлүк мелдештерге катышууга даяр экендигин баса белгилеп, машыктыруучусу Асылмырза Нурбековго терең ыраазычылык билдиришкен. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу коноктор менен бирге 206-36 аскер бөлүгүнө барып, ал жерден аскер кызматкерлери менен жолугушушкан. Андан соң мэрияда кызматкерлер менен жолугуш өтүп, коноктор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ардак грамотасы менен сыйланышкан. Шаар жетекчилиги Азамат Арнабек уулу Валентинага каалоо тилектерин айтып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жүрө беришине тилектеш экендигин билдирген. Президент Каракол аэропорту июнь айында ишке берилет. Президент Садыр Жапаров жаңы салынып жаткан Каракол аэропорту июнь айында ишке берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Facebook баракчасына жазып чыкты. Иш кызуу жүрүүдө, Кудай буйрса июнь айында ишке берилет, эл аралык аэропорт болот. Бул аэропорт бүтөөрү менен Нарын, Казарман, Кербен, Талас аэропорттору оңдоодон өтөт. Ички аба каттамдарда активдүү учурабыз деп жазган президент билдирүүсүндө. Белгиле кетсек, Ысык Көл облусундагы Каракол шаарынын аба майданын кайрадан куруу былтыр башталган. Акылбек Жапаров Сокулуктун акиминин кызматтан алууну сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алуу боюнча сунуш киргизди. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Маалым болгондой, кечээ Жапаров өлкөнүн аймактарындагы мал базарлардын абалы боюнча кеңешме өткөргөн. Бүгүн эртең менен Сокулук районундагы мал базарда болдум. Анда сатуучуларга да, сатып алуучуларга да жөнөкөй да шарттар түзүлгөн эмес. Президентке Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди ээлеген кызматынан бошотуу, ошондой эле президенттин Чүй облусундагы ыйгар мукты өкүлү Нурил Алимбаевке сөгүш жарыялоо тууралуу сунуш киргизем деген Акылбек Жапаров. Ал ошондой эле 1 жыл мурда эле бардык мал базарларга иретке келтирилүүгө тийиш болгонун кошумчалаган. Андан соң президенттин облустардагы ыйгар мукты өкүлдөрү мал базарларды иретке келтирүүдө аткарылган иштер боюнча маалымат беришкен. Жаныңарга резина өтүк алып дем алыш күндөрү мал базарларды кыдырып чыгыңыздар. Республиканын тургундарынын жарымынан көбү мал чарбачылыгы менен алектенет. Алар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп бериңиздер, тийиштүү чара көрүп, жыйынтыгын элге көрсөтүңүздөр. Сиздердин кандай иштеп жаткандыгыңыздарды ар бир адам сезсин деген Акылбек Жапаров. Андан соң министрлер кабинетинин башчысына Сокулук районунун мал базарын иретке келтирүү боюнча иштердин жүрүшү көрсөтүлгөн. Учурда соода жүргүзүлүүчү аянты тегизделүүдө жана шагыл кум аралашмасы төшөлүп жатат. Бул иш өткөн жылы жасалууга тийиш эле болгону маселени көзөмөлгө алуу керек болчу. Мындай иш болбойт. Бул облустун ыйгар мукты өкүлүнө акыркы эскертүү деген Жапаров. Теңиз Бөлтүрүктүн камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Кумтөр Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн камактагы мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан кабарлашты. Белгилүү болгондой 2022-жылдын 29-декабрында Октябрь райондук соту Теңиз Бөлтүрүктү 2023-жылдын 10-мартына чейин УКМКнын тергөө абагында камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды.
Теңиз Бөлтүрүк Кумтөргөл компаниядеги коррупциялык кылмыш фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Бишкектин Октябрь райондук соту Бөлтүрүктү 2023 жылдын 10 январына чейин УКМКнын СИЗОсунда камакта калтырган. Ноябрь айында операция жасалган.